Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жапаровдун эркиндикке чыгышын талап кылып келаткан парламенттин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова саясатчы абакта отурганда жакындарын жоготконун белгилеп, президенттин ырайым берүүсү туура болот деди. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов ырайым берүү боюнча бардык документтер тиешелүү органдарга тапшырылганын айтып, бирок арызды кароо кечигип жатканын айтты. Адегенде Садыр Жапаров жаткан колонияда ырайым берүү боюнча байкоочу кеңеш комиссия түзүлүшү керек экен. Ошол комиссия карап, президенттин аппаратына жөнөтөт. Ал жерде ырайым боюнча комиссия карап, президент кол коет экен. Кече комиссияда кворум болгон жок деп караган жок. Эгерде каралып калса, Жапаров чыгышы керек. Адвокат Токтосунов Жапаров өзү ырайым суроону каалабаганын, аны жазууга туугандары тарапташтары көндүрүшкөнүн кошумчалады. Ноябрь айында Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдун ырайым сураганы кабарланган. Окумуштуулар Антарктидада иштегенге макул боло турган кара жумушчу издеп жатат. Бир жылдык айлыгы $126,000 түзөт. Бул туурасында The Sun басылмасы жазды. 2020-2021 жылдары кызмат кыла турчу адамды Антарктидадагы австралиялык ишкана изөөдө. Окумуштуулар кызматчы эмне жумуштарды аткарып берерин тактаган эмес. Жаңы кызматкерге жылына $126,000 төлөнүп, тамак-аш, жатаканасы бекер болот. Антарктидага барып иштөөнү каалагандар 2 баскычтан өтөт. Анда маектешүү болуп, иш билги сапаттары аныкталат. Тиешелүү документтерди 2020 жылдын 23 январына чейин тапшыруу керек. Республика партиясынын жаңы лидери болуп шайланган Мирлан Жээнчороев партиянын ишмердүүлүгүн Өмүрбек Бабановсыз эч ким элестете албайт деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн партиянын кезексиз съездинде төрага болуп шайлангандан кийин сөзүндө айтты. Жээнчороев Бабанов койгон деңгээлде алып кетүү оор болот. Бул жөн эле кызмат эмес, чоң жоопкерчилик деп белгиледи. Бүгүнкү съездде Бабанов саясий ишмердин жыйынтыктап жатканын айтып, жаңы лидер катары Мирлан Жээнчороевду көрөрүн кошумчалады. Натыйжада Жээнчороев партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланды. Саясатчы Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта. Азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Буга чейин ал өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Жээнчороев парламенттеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты. Бажыдагы автоунааларды каттоо жайлары 1 январга чейин дем алышсыз түн ортосуна чейин иштейт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. 2019 жылдын 31 декабрь күнү саат 23:59:59 автоунааларды жеңилдетилген тариф менен каттатуу мөөнөтү аягына чыгат. Бул жарандар 3-өлкөлөрдөн жеке максатта алып кирген авторлорго тиешелүү. Каалоочулардын бардыгы жетишип калуусу үчүн түндүк жана түндүк чыгыш бажаларында кызматтарынын ишин 20-31 октябрь күндөрү саат түнкү 12ге чейин узартуу буйругу чыкты. Автоунааларды төмөнкү даректерден каттаса болот. Түндүк темир жол бажысында автомобильный бажылык каттоо жайы Дареги Бишкек шаары Чолпон Ата көчөсү 2А. Түндүк чыгыш бажысында автомобильный бажылык каттоо жайы Дареги Военно Антоновка айылы Степная көчөсү Риом автоунаа базары. Эске салсак, 2019 жылдын 31 декабрында Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн кирген транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңилдиги аяктайт. 20 декабрда Бишкекте Республика партиясынын кезексиз съезди өттү. Анда Республика Ата журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов сөз сүйлөп, партия элге берген убаданын 75%ын аткарганын белгилеп өттү. Бүгүнкү күнгө чейин фракциянын атына жарандардан 14.062 кайрылуулар келген, бардыгы аткарууга жөнөтүлгөн. Жалпысынан фракциянын 98 жыйыны болду. Анын ичинен 15 аймактарда өттү. Натыйжада 338 чечим кабыл алынган. Карапайым элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн 15 мыйзам долбоорун сунуштап чыкканбыз. Алардын ичинен 11 мыйзамды ишке ашырдык, деди ал. Жыйындын жүрүшүндө Өмүрбек Бабанов саясаттан кетип жатканын жана партия лидерлигин бошоторун билдирди. Мен саясий карьерамды жыйынтыктап жатам, желекти жаш муунга өткөрүп берүү мезгили келип жетти. Жаңы лидер катары Мирлан Жээнчороевду көрүп жатам, деди Бабанов. Жыйынтыгында Республика партиясынын жаңы лидери болуп депутат Мирлан Жээнчороев шайланды. Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, ушул жылдын август айында кайтып келген. Ага каршы УКМК 2 кылмыш ишин козгогон, анын бири токтотулган. Өлкөгө кайтып келгенден кийин Бабановду Финпол менен УКМК бир нече ирет суракка чакырган, жыйынтыгы азырынча белгисиз. Өмүрбек Бабанов 2017 жылы декабрь айында саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматованын күйөөсү УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган учурда Ички иштер министрлиги тергөө амалдарын объективдүү иликтөө жана мыйзамдын талаптарын сактоо менен Кенжебаевдин кылмышка катыштыгын аныктоо үчүн тергөө кызматынын өндүрүшүнө алынган. Бишкек шаарынын жашоочусу Виктор Гавришев Вечерный Бишкек интернет сайты аркылуу президентке жана башкы прокурорго кайрылган. Анда анын уулуна жана дагы башка адамдарга 2013-жылы Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү Баялиев, Орисян Жараны, Богданова жана Ширин Айтматованын жолдошу Кенжебаев менен биргеликте мыйзамсыз кылмыш ишин козгошкон деп кайрылып, ага карата чара көрүшүн талап кылган. 2013-жылдын 11-ноябрында башкы прокуратура Игорь Гавришев аттуу жаран менен тергөөдө аныкталбаган адамдар 2012-жылдын январь айынан 2018-жылдын февраль айына чейинки аралыкта Кыргыз Республикасына баасы $808,932 түзгөн, жалпысынан 810 дана спутник телефондорун 20,245,909 сомдук бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн алып келишкен. Айтылган факты кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу жана шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин тергөө амалдарын объективдүү жүргүзүү үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кылмыш иши тапшырылган. 2013-жылдын 13-сентябрында Орисян Жараны, Богданова Iridium Explorer Satellite Kit маркаларындагы 810 спутник телефондорун алып киргизишкендиги туурасында жүктүн документтерин көрсөткөн. 2013-жылдын 17-декабрында Игорь Гавришевдин жүргөн жери аныкталып, ага карата айыбы сырттан угузулган жана кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынган. 2019-жылдын 19-февралында Гавришев Манас аэропортунан кармалып, ага шектүү катары билдирүү тапшырылган. Ошол эле күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук соту үй камагына чыгарган. Азыркы күндө тергөө амалдарын объективдүү жүргүзүү жана мыйзамдардын талаптарын сактоо менен чечим кабыл алуу үчүн кылмыш иши Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы өндүрүшкө алынып тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин СВД куралынан атылган октон каза тапканын четке какты. Бул тууралуу Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Сагынбаев билдирүүсүндө СВД куралы үйдүн 3-кабатында болгон. Эмне үчүн 3-кабаттан 2-кабатка чейин бир да тамчы кандын изи жок. 762 ЛПС огунан жаратылган адамдын каны кыйла төгүлмөк. Буга чейин жогорудагы адамды 545 АК 74 үлгүсүндөгү куралдан жарадар болгон деп өзүңөр билдирүү тараткан элеңер. Эми таптагыр башкача айтып жатасыңар, эмне үчүн деген бир нече суроо берген. 20-декабрда Жогорку кеңеште алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Парламенттик угууда демилгечилердин атынан депутат Евгения Строкова бул мыйзам долбоору боюнча баяндама жасады. Строкова өз сөзүндө улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянып 2018-жылы өлкөдө 49.579 нике жана 10.434 ажырашуу катталганын айтты. Ошентип расмий катталгандардын ичинен ар бир 4-5 нике бузулуп жатат. Мында никелери расмий түрдө катталбаган адамдардын үй бүлөлүк мамилелери токтотулган учурларынын саны жөнүндө маалымат дээрлик жокко эсе. Соңку 3 жылда ажырашуунун саны улам өсүү тенденциясына ээ болууда. Ошонун кесепетинен барган сайын жашы жетпеген балдардын ата-энелердин биринде калып жаткандыгы көбөйүүдө. Мындан тышкары ата-энелеринин биринин миграцияда жүрүшү баласынын ансыз да оор материалдык абалын корчутууда, деди ал. Мыйзам долбоору жашы жете элек баланы багуу үчүн жетиштүү алименттерди туруктуу төлөөнү камсыз кылуу боюнча чараларды карайт. Бул алиментти толук өлчөмдө ала албай жаткан балдардын санын кыскартууга мүмкүнчүлүк берет.
Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.